Канча жыл тарбиялуу кыз болуп жүрүп, бир күндө эле тарбиясыз келин болуп калдыңызбы? Кызык Андан да кызыгы, сизге эч качан тарбия бербеген адамдар сиздин тарбиялуу же тарбиясыз экениңизди баалашат. Бир нерсени эч качан унутпаңыз. Ата-энеңиз сизге эң жакшы тарбия берген. Эгер тарбия бербеген болсо, өз үйүңүздү таштап, башка үйдүн чырагын жагам деп, оту менен кирип күлү менен чыгам деп, барган жеримди бактылуу кылам деп келин болуп бармак эмессиз. Эгер сиз тарбиясыз дешсе, бул сиз тарбиясыз болгондуктан эмес. Ал эгер тарбиясыз болсоңуз, ата-энеңизге жасабаган кызматты башка үйгө барып жасабайт элеңиз. Өз үйүңүздө чыдабаган сыноолорго башка үйдө чыдабайт элеңиз. Ичиңиз алай дүлөй болуп, жан дүйнөңүз ооруп турса да, сыртыңыздан билдирбей, күлүп жайнап жүрбөйт элеңиз. Түнү менен балаңыз ыйлап чыкса да, таң эрте эч нерсе болбогондой үйдөгүлөргө чай берип отурбайт элеңиз. Бүгүн сизди бирөө тарбиясыз келин десе, кайгырбаңыз. Анткени эч бир ата-эне өз баласына жаман тарбия бербейт. Жоон гана айрым адамдар жакшылыкты көргүсү келбей, жакшы адамды жаман кылып көрсөтүүнү каалашат. Бул сөздөр сизге тааныш болсо, репост кылыңыз. А сиздин оюңуз кандай? Комментарий калтыра кетиңиз.